Жапаров окшогон айыпсыз күнөөлөрдү тартып, Текебаев окшоп, башкаларга окшоп, айыпсыз азаматтарды камаган саясатыңды улантасыңбы? Чет мамлекеттери менен болгон мамилеңди бузганыңды улантасыңбы? Дача суу дегенге самолет түшүп кетти. Ал деген бир тик эмес. Бүгүн Атамбаев менен күрөшүүгө менин эч кандай мындай бир себебим жок. Себеби ал пенсионер. А эгерде ошол пенсияга чыгып алып, мен туура эмес жасадым, туура эмес жасаган ишимди кайрадан өзүм оңдошум керек деген болсо, эгерде ошол максат бир болгон болсо, эмне үчүн кызматташканга болбойт? Карагылачы Путин эмне кылып атат деп, айылынайын өзүңдүн араңда жүргөн Путиндер, өзүңдүн араңда Мирзиёевдер жүрөт. Эмнеге ушундай кем чонтойсуң сен? Эмнеге мындай оорукчансың? Мен Атамбаевдин мүнөзүн жакшы билем. Эртеби кечпи чыдабай, баары бир ичиндеги авир чыдатпай, кыргыз элинен кечирим сурайт деп айтканмын. Бүгүнкү күндө ким оппозиция? Кече коалициядан кеткендер. Туурабы? Же болбосо баштагы күнү жумуштан бошоп калгандар. Андай болбойт. Оппозиция деген туруктуу көз карашында болот. Өзүн алып жүрө албаса дагы, биз аксакалдай мамиле кылып коюшубуз керек да. Атамбаевдин мезгилиндеги карыздардын баары эбегейсиз, анан өзүн өзү актабай турган максаттар менен алынган. Өзүн алып жүрө албаса дагы, биз аксакалдай мамиле кылып коюшубуз керек да. Убагында токтотуу керек бардыгыбыз. Кеткенден кийин баатыр болуштун кереги жок. Атамбаевдин берген интервьюсу боюнча бул баягы кечиккен махабат деген түшүнүктөр бар го. Бул кечиккен өкүнүч деп айтам. Албетте, Адахам Мадымаровдун айткан сөзү бул ачык чындык.